сүйүктүү достор, Баластан интерактив журналы кайрадан эле сиздер менен көрүшүп жатканга абдан кубанычта. Бүгүн мен момундай китеп алып келдим. Эмнеге алып келдим? Биз китеп окуйбузбу? Жок, бул оригами рубрикасы. Анда мен силерге кичинекей сырды ачайын, келгиле ачып көрөбүз мунун ичинде эмне бар экен, Тадам! Бул китеп кыстырма. Жактыбы? Сонун бекенби? Абдан пайдалуу нерсе. Келгиле анда чогуу жасайбыз, Муну моментип чыгарып, ар кайсы бетке тагып койсоңуздар болот. Жана окуп аткан жериңерден адашпай кайра ачып, улантып кете берсеңиздер болот, достор. Анда баштайлы. Бизге эмне керек? Бизге албетте кагаздар керек. Ар кандай түстө алсаңар болот. Мен сарысын алдым бүгүн. Мына мондай жабыштыргыч керек, кайчы керек, калем керек. Анан ар кайсы түстөгү кагаздар керек. Анткени биз мүйүз жасайбыз, көз жасайбыз жана мурун жасайбыз. Ошондуктан биринчи кичинекей момундай детальдарын тартып алалы. Моментип мүйүз тартабыз. Момундай мүйүз болот. Бизде аны кесебиз. Каалагандай кылып кесип алсаңыздар болот, достор. Мына, оп-оңой. Мындай эки мүйүз болду менде. Аны бияка коебуз. Кагазды башка жерге коебуз. Эми менде кара кагаз жок болуп калды, ошон үчүн көк алып атам. Көздүн кичинекей кара жерлерин үчүн мындай тоголок кылып, кичинекей тоголок кылып кесе алабыз. Мына бияка коебуз аларды. Эми көздүн өзүнүн ак жерин кесели. Аныкы бир аз чоңураак кылгыла, чоң болсун. Өтө чоң болбосун, эми бир аз чоңураак кылып, тоголок кылып, жакшынакай, татынакай бугубуз болсун биздин. Мына. Момундай, меники тоголок окшошпой калды. Бир аз тоголок кылып коеюн. Мына. Момундай эки тоголок көздөр болот. Анда эмесе бугунун өзүнүн бети болобу, Бетин жасайлы. Кеттик. Биринчи кагазыбызды 4 бурчтук кылып жасай алабыз. Аны үчүн биздин бардык эле А4 кагаздарыбыз болгондуктан момундай кылып бүктөйбүз. Анан 4 бурчтук кылып жасай алабыз. Баса, достор, бул 4 бурчтукту мындан да кичинекей кылып жасасаңыздар, бугуңар да кичинекей болуп калат. Ошентип да жасасаңыздар да болот. Чоң кылам десеңер, чоң кылып да жасай бергиле. Эми акырын кесип алабыз. Достор, кайчыны, өзгөчө кайчыны ата-энеңердин уруксаты менен аласыңар жана көзөмөлүндө гана жасайсыңар, макулбу? Антпесе колуңарды кесип алышыңар мүмкүн. Мына, момундай кагаз пайда болду бизде. Моментип ылдый кылып бүктөйбүз бул жерин. Ой, кыйшык болуп калды. Түз кылып бүктөгүлө, достор. Мен окшоп шашпай жасагыла. Мен окшоп шашып эмес, шашпай. Моментип. Эң оңой. Эми могул 3 бурчтукту кайра эле ылдый алып келип, моментип бүктөйбүз. Момундай болуп калды, Эми эки четти ортосуна алып келип, моментип бүктөйбүз. Момундай. Жана момундай кылып бүктөп алабыз. Эми кайра ачабыз. Могул жерде кичинекей чөнтөкчө пайда болду, Ошол жака могул бурчту моментип бүктөйбүз дагы. Ичине могул 3 бурчтукту мынтип киргизип коебуз. Жашынтып коелу. Ичине кирип кетти. Экинчисин дагы ошентип киргизебиз. Бизде момундай бугунун бети дейлиби, эмне дейли? Мындай нерсеси. База деп коелу. Базасы пайда болду. Бизге эмне жетишпей атат? Бугунун мүйүздөрү, көздөрү, мурундары жетишпей атат. Келгиле ошолорун чаптайлы. Момундай суюк пывак жабыштыргыч болсо, колдон жаңы алсаңар, монтип
Алыштырып алгыла, анткени аябай суюк болот экен. Абайлага макулбу? Акырын ачабыз. Так, биринчи мондай кылсамбы, же мындай кылсамбы деп көрөбүз. Көргөндөн кийин мынтип акырын кургак менен деле колдонгула, балдар. Мынтип басып турабыз биразга. Жабышканга чейин. Үстүнө алабыз. Мынтип алалык. Кайра жабыштыргычтан куябыз дагы. Экинчимизин чаптайбыз. Так. Мындай кылып, көздөрүн ортосуна жакыныраак кылып чаптайсыңар. Мындай алабыз. Көздөрүбүз башкача болуп калыптыр биздин. Силердики меникинен дагы жакшы болушу мүмкүн, достор. Ошондуктан аракет кылгыла. Жана аны мүмкүнчүлүк болсо, сүрөткө тартып, биздин почтага жибергиле, достор. Так, мурун жасайбыз, Мурунду монтөлөй жасап коебуз. Фурчунан кесип койсоңор. Экөө болуп калды меники, мага экөө кереги жок. Мына момундай кичинекей мурун мындай четтерине мынтип кереги жок нерселерди алып салабыз дагы. Жабыштыргычты алабыз. Бираз куябыз. Мына жака чаптап коебуз. Ой, жакшы чапталбайт. Катуу басыш керек го. Чапталбайм дейт. Кайра куябыз. Мына достор, мына момундай бизде бугуу болду. Силердики кандай болот? Кана көрөлүчү.